Экономика жана каржы министрлигинин сайтына бизнеске тиешелүү дагы бир документ илинди. Анда Кыргызстандагы жалпы ишкерлердин бирдиктүү реестрин түзүү каралган. Ага ар бир бизнесмендин өзү тууралуу маалыматы жана көйгөйлөрү киргизилет жана анын чечилиши дагы көрсөтүлүп турат. Бул өз кезегинде маселенин айтылып эле калбастан аткарылышындагы көзөмөлдөй турган база болоруна аталган министрлик ишендирүүдө. У нас не было одного такого документа. Президент ишкерлери менен жерлерде жолугуп жатат. Анда ар түрдүү маселелер айтылып, көпчүлүгү ошол жакта эле калып калат. Бирдиктүү база болгон эмес. Андыктан аларды бир жерге бириктирүүнү туура көрдүк. Эми документ кабыл алынып калса, ишкерлердин маселелерин жана алардын аткарылышын ар бир жаран көрө алат. Эгер кайсы бир мамлекеттик орган өзүнө тийиштүү көйгөйдү өз маалында чечпеген болсо, алардын дагы жоопкерчилиги камтылды. Ошентип керек болсо, аткарылбаганына дагы байкоо сала баштайбыз. Бул бизнес үчүн өтө керектүү документ болот деп ишенем. На какой-то стадии находится, на стадии исполнения ли. Документ дээрлик 3 айдын ичинде даяр болот жана ишкерлер үчүн өтө керектүү болору айтылууда. Чындыгында бизнесмендерди колдой турган өкмөттүн мындай токтомдору ар бир эле президенттин тушунда чыгып келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ишкерлерге толук кандуу пайдасын бере элек. Ошондуктан бизнес чөйрөсү учурда бул документке деле анчейин ишенбей турат. Андыктан алар өкмөт ишкерликти колдой албаса да, алардын иштерине тоскоолдук жаратпоону өтүнүшөт. Мамлекет жагынан жок дегенде жолтоо салбашы керек да. Өзүм билемдик менен же мыйзамсыз, негизсиз соттук чечимдер мынакей көрүп атабыз. Же болбосо бир мамлекеттин органдарынын чечимдери, же болбосо камоолор, суракка чакыруулар, баягы баш коргоо чарасын камакка алуу жана башкалар. Документтерди алуу, тинтүү жана башкалар жүргүзүлбөш керек да. Ишкерлердин мындай кептерди айтып жатканынын дагы төркүнү бар. Анткени өлкөдөгү туруксуз акыбалдан пайдаланган шылуундар бизнесмендерге үстөмдүк кылган учурлар көп. Муну көпчүлүк ишкерлер жашырганы менен бизнес ассоциациялар ачык эле айтып келишет. Албетте, ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо өтө керек. Бирок тилекке каршы, бизде мындай колдоолор кагаз жүзүндө гана бар. Ошондуктан ишкерлерди аялуу катмарга киргизет элем. Анткени ишкер бизнесинен мурун текшерүүдөн баш чыкпайт. Аларды коркутушат, акча сурашат, аны бербей коюу мүмкүн эмес. Бирок мамлекет унутпаш керек, эгер бизнес жок болсо мамлекетке салык түшпөйт. Мен жакында эле бир дүкөндүн жабылганын уктум. Сапаттуу дүкөн катары билчү элем. Эми алар Казакстандын рыногуна чыгарын айтышты. Биз ушинтип отуруп, дала ишкерлерди жоготуп жатабыз. Эске салсак, өткөн аптада УКМК тарабынан ишкерлерден мыйзамсыз акча алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ири көлөмдө акча алып жаткан жеринен кармалган. Кыргызстандын аймагында 15 миңден ашык чакан жана орто бизнес бар болсо, жекече иш кылган бизнесмендердин саны 400 миңден ашары айтылып жүрөт. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Сакиев, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.